Sat. Toğunun akkan susun sat, gölün appak kusun sat, belingdi sat, itin sat, sarıqa dep bitin sat, çöntöktü büyücü karsa, suuru aldın dişin sat, haktamыңдын теңин sat, костюмыңдын жеңин sat, пайдасы жоқ ашитсең ей келиндер, қойнуңдағы ерің sat, sat. Долларға көз қычыса, алтын қасқан келің сат, ысып көлдей жерің сат, оптом десе четелдік, көлгі қошып елің сат, қойды жәрі черің сат, жылқы жәрі керің сат, айраның сат, сүтің сат, байының деп бүтін сат, тұқым болар малыңды сен білін сат, бай үшін сат. Сат деп кыйкырып ырдайбызбы же озондо ыйлайбызбы айтор акырындап бири-бирден сатылып олтуруп, кыргыздын эмне байлыгы болсо баары сатылып бүтмөй болду. Алгач кыргыздар эгемендүүлүгүн алып, биз эми көз карандысыз өлкөбүз деп өз желегин желбиретип, өзүнүн туңгуч президенти катары Аскар Акаевди шайлап алышкан эле. Ошол Акаев келе турган болуп жатканда эле Манас Баатыр жайлаган Каркыра жайлоосу колдон жылмышып кете баштаган. Тактап айта турган болсок, биздин алгачкы ажообуз 3-мөөнөткө шайланганда казак парламенти Каркыра маселеси боюнча ратификацияга кол койгон. Ошентип Каркыранын тагдыры экинчи президент Бакиев Курманбек Салиевичтин бийлигине келип капташып калды. Каркыра тууралуу келишимди ратификациялоодо макул деп добуш бергендер: Чолпон Абдуллаева, Ак Жол партиясы; Роза Абдраимова, Ак Жол партиясы; Бешимбек Абдыразаков, Ак Жол партиясы; Айтибай Тагаев, Ак Жол партиясы; Эрнест Акрамов, Ак Жол партиясы; Автандил Арабаев, Ак Жол партиясы; Эрик Арсалиев, Ак Жол партиясы; Нурпазыл Атамбаев, Ак Жол партиясы; Осмонали Аттохуров, Ак Жол партиясы; Чолпон Байекова, Ак Жол партиясы; Айгүл Байбураева, Ак Жол партиясы; Асанбек Байтиков, Ак Жол партиясы; Зулхабира Бекенова, Ак Жол партиясы; Арзбек Бурханов, Ак Жол партиясы; Юрий Данилов, Ак Жол партиясы; Гульнара Дербишева, Ак Жол партиясы; Кубанычбек Жолдошев, Ак Жол партиясы; Рашид Тагаев, Ак Жол партиясы; Турдахун Жумабекова, Ак Жол партиясы; Сергей Ибрагимов, Ак Жол партиясы; Арапбай Төленов, Ак Жол партиясы; Бактыбек Иманалиев, Ак Жол партиясы; Айнура Иманалиева, Ак Жол партиясы; Аскарбек Шадиев, Ак Жол партиясы; Мария Исанова, Ак Жол партиясы; Акбарали Кабаев, Ак Жол партиясы; Санжар Кадралиев, Ак Жол партиясы; Аджибай Калмаматов, Ак Жол партиясы; Кабай Карабеков, Ак Жол партиясы; Алмазбек Каримов, Ак Жол партиясы; Айнура Генжибаева, Ак Жол партиясы; Нурлан Койчубеков, Ак Жол партиясы; Фархат Тулендыбаев, Ак Жол партиясы; Абдраим Кулбаев, Ак Жол партиясы; Галина Куликова, Ак Жол партиясы; Максат Кунакунов, Ак Жол партиясы; Занидин Курманов, Ак Жол партиясы; Ирина Летова, Ак Жол партиясы; Адахан Мадумаров, Ак Жол партиясы; Мухаммаджан Мамасаидов, Ак Жол партиясы; Алишер Мамасалиев, Ак Жол партиясы; Азизбек Турсунбаев, Ак Жол партиясы; Мелисбек Мырзахматов, Ак Жол партиясы; Орузбек Назаров, Ак Жол партиясы; Бегалы Наргозуев, Ак Жол партиясы; Улукбек Ормонов, Ак Жол партиясы; Табылды Орозалиев, Ак Жол партиясы; Сергей Попов, Ак Жол партиясы; Жылдыз Рахимединова, Ак Жол партиясы; Абдумеджит Юсуров, Ак Жол партиясы; Шарипа Садыбакасова, Ак Жол партиясы; Советбек Сакибаев, Ак Жол партиясы; Джалалидин Салахуддинов, Ак Жол партиясы; Борис Сан, Ак Жол партиясы; Раиса Сидоренко, Ак Жол партиясы; Лея Сыдыкова, Ак Жол партиясы; Нургазы Айдаров, Ак Жол партиясы, учурда Ата Журт партиясында; Зиядин Жамалдинов, Ак Жол партиясы, учурда Ата Журт партиясында; Роман Шин, Ак Жол партиясы, учурда Ата Журт партиясында; Динара Исаева, Ак Жол партиясы, учурда Ата Журт партиясында. 2008-жылы Каркыраны айрым бөлүктөрүн казактарга кармата салып жанытынып олтуруп калса, кытайларга үзөңгү кубушту бере салышты. Үзөңгү кубуш Кыргыздын кен байлыктары сакталган жери. Ал жерде алтын кени бар деп айрымдар айтышса, айрымдар болсо, ошол алтындан да кымбат болгон Кыргыздын ак мөңгүсү, мөлтүр тунук суусу жатпайбы деп какшап кала беришти. Чындыгында кытайларды алтындан да көбүрөөк кызыктырганы ошол мөлтүр тунук суу менен асман тиреген тоо башында жаткан ак мөңгү болуп саналары бышык. Үзөңгү кубуштун Кытайга берилишине макулмун деп добуш берген депутаттар 10 май 2002 жыл. Абдрасулова, Алымкулов, Балтабаев, Куатбек Байболов, Боронбаева, Гогаев, Жолдошев, Акылбек Үсенбекович Жапаров, Жураев, Иманкулов, Карпасов, Кабай Карабеков, Жаңгуруз Каниметов, Комиссарова, Геремкулов, Гүчүков,
Кулиев, Зайнидин Курманов, Куркмазов, Лобода, Мамбеталиева, Молдаташев, Осмонов, Субанов, Султанов, Темир Аргимбаевич Сариев, Тайырбек Сарпашев, Раимкулов, Токоев, Толоконцев, Усубалиев, Кудайбергенов, Чекеев, Чермашев, Аскарбек Шадиев, Шарапов, Эркинбаев, Абдыганы Эркебаев. Сат! Сат жана сата бер, бир кызыкка бата бер. Өндүрүшүң жок болсоң ай кырдын артын аша бер. Кыбыр эткен дүйнөңдү сен Кытай жакка чача бер. Ырыс кызын урпактын ай чекесинен каза бер. Кытай бомба жардырсаң ай сен жамбаштап жата бер. Бул турмуштун азабы кетирди го мазаны. Бизнес деген неменин ай борк этип казаны. Жылк этине бара ай казактардын сазаны. Ал эки ажо сатчуусун сатып, алчуусун алып Кыргызга кайра келгис болуп качып кетти. Бул Акаев дегениң менен Бакиевиң болбогон жегиз саткыч адамдар деп ачуу чындыкты айтып, биз эл мененбиз деп оппозициянын башында турган Алмазбек Атамбаев акыры кандай гана жол менен болбосун президент болду. Талассага жер болбойт, талассыздар эл болбойт деп Ташкентке качырган, Ташкентке. Кыргызстардан мана сөз сүйбөлөсүн качырган Ташкентке. Мына нарындыктар малчысыңар. Мына койсуңар. Алмаз Шаршенович айткандарына караганда эми Кыргызстан гүлдөп өнүгүп, кыргыздар жыргап жашап калат экенбиз деп ойлоп жаттык элек. Негедир бийликке келип алгандан кийин улуу урматтуу ажообуздун өзү өзгөрүп, андан соң сөзү өзгөрүп, такыр эле башкача сөздөр чыга баштады. Башта Кыргыздын сатылып кеткен жерлерин кайтарып алам, электр энергиянын баасы такыр көтөрүлбөйт, аны көтөрүү бул күнөө деп какшап жаткан болсо, бүгүнкү күндө анын теңирден тескерисин аткарып жатканы кыязы бийликке мас болуп өзү билбей калды көрүнөт. Каркыраны кайтарып алмай мындай турсун Кыргызстандын ичинде турган Токтогулдагы сууну сатты. Андан соң $1 кыргыз газды сатты. Эми мынтип Манас аэропортун орусиялык Роснефть компаниясына сатууга ниеттенди. Алышкан аэропорту $300 миллион ақш долларына баалады. Бул боюнча элинин каршы экенин билип турса да билмексен, көрүп турса да көрмөксөн болгон бийлик акыры жаардан алыс учарында көрмөксөн болуп жаткан өңдү. Кыргызстан өнүгүшүнө жаман болуп калат да. Терс таасирин тийгизет, ошон үчүн мен каршымын. Сатпай эле андан көрө өзүбүздүн жаштарыбыз иштетсе. Сатуу экенин билбейм, анын кандай прибыли бизге какой-то бир нерселер процентин төлөп коет да. Өзүбүз мамлекетте калса, кандай эми полностью прибыль өзүбүзгө түшмөк болуш керек деп ойлойм да. Албетте каршымын. Аэропорт эң мамлекеттик аэропорт ойлойм, ошондо каршымын албетте. Өзү бир эле аэропорт болсо өзү ошол эле калды. Каршыбыз да, конечно. Саткандай баардык эле сата беришет. Жерин деле, бүт эле аэропортун деле. Бул Манас аэропортун сатууга каршымын. Манас аэропорту болобу, башкалар болобу, биздин азыркы бийлик эч иштете албайт. Бардык мамлекеттик ишканалардын баары банкрот болуп турган кези. Ошон үчүн Манас аэропортун башкарууга берсе болот. Бирок эч качан биз сатпашыбыз керек. Бул стратегиялык объект болуп эсептелет. Жалгыз кокус бирөөгө сатып ийсек, эртең биздин самолетторду кондурбай коюшу да мүмкүн. Аны өзү чечип коет дейм. Ошон үчүн мен каршымын. Мына президент ачык айткан, Роснефтьке беришибиз керек деп. Анткени ал кишинин логикасы боюнча Роснефть арзан керосин берет экен. Бул таптакыр болбогон кеп. Биринчиден Роснефть эч качан бул аэропорттор менен иштеген эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, иштин ийгиликтүүлүгү бул керосиндин баасына байланыштуу эмес. Мен айтат элем, аэропорт деле дебестенчи, башка кыргыз ишканалары акыркы кезде ушундай бир табышмактуу себептер менен сатылып кетип атат да. $1 чейин сатылып атат. Десеңер, кыргыз газ. Шаардын ичинде эле кыргыз газдын 40 гектар жери бар болчу. Жерлерде сен айтпаганда. Эң эле бир ушундай инфраструктурасы күчтүү, бул кыргыз почтасы, кыргыз газ, ушул сыяктуу эмелерде. Аэропорт бул мамлекеттин дарбазасы. Ошонун эң бир маанилүү стратегиялык объекти. Аэропортубузду сатсак,
көз карандысыздык эле толук саткандай эле болобуз да. Анан кийин анын аэропорттун аты да Манас. Ошону кантип этикалык жактан караганда деле кантип ошондой улуп аттуу Кыргыз аэропортун сатабыз. Аны келип Роснефть компаниясы 300 миллион долларга баалады. Кайсы бир башка өлкө өз кезинде 300 миллион долларды бул бир жылдын ичинде эле ижара үчүн төлөп жүргөн да. Мен ал держава жакшы, бул держава жакшы дегим келбейт. Бирок ойлосоңуздар, бир жылда эң аэропортубуздун бир бөлүгү ошончо акча алып келчү жер. Анан кантип ошондой эмени дагы сатабыз? Кыргызстанда бир көзгө илинерлик ишкана калбады. Бийликтин дагы бир чочуганы, оппозициянын катары күндөн күнгө көбөйүп баратканы. Азыркы бийлик дал ушул элди алдап бийликке келгенин унутуп калганын, эл деген жерин саткандарды эч качан кечирбестигин, андайларга кылымдар бою кек сактап бетине түкүрүп келишкенин, бийлик өзүн гана эмес, уул кыздарынын да бетине түбөлүп кеткис көз үйкөп жатканын, эртең эле эл аларды "Сен баягы саткындын тукуму турбайсыңбы?" деп атарын эске алса болмок. Ооба, казактардын мунайы, газы, Менделеевдин таблицасындагы эмне болсо ошонун баары бар. Алар өзлөрү айтып жүргөндөй өз элинин патриоту болгон күчтүү өкмөтү бар. Ал эми биздечи? Бизде Кыргызстандын кызыкчылыгына таптакыр карама каршы келе турган документтерди башка бир өлкөнүн пайдасына чечип бере турган чөнтөк парламенти бар. Өздөрүнүн 1 мүнөттүк жыргал үчүн бүтүндөй мамлекетке каршы кадамдарга барууга ар дайым даяр турган саткын чиновниктери бар. Кайран Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүн сактап калуу жөнүндө эмес, эптеп өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн шамын жагып, кара курсактын камынан башканы ойлобогон кайдыгер калкы бар. Түштөн кийин айтылуу Манас эпосун колго алып, Көкөтөйдүн ашын каркырада өткөндүгү тууралуу баянды шатырата окуп олтуруунун да эч кандай кажети жок. Баары кеч болуп калды. Каркыра мындан ары биздин жер эмес. Мына ушунун баары ушундай болгонун моюнга алуу, өзүңдү укуксуз, басынган, тепселенген жүдөгөн бечара калк катары сезүү кандай жаман, кандай оор. Мына бүгүн ошентип акыр аягы Манас атабыздын атын алып жүргөн айтылуу Манас аэропортубуздан да ажыраганы турабыз. Мандатын бекер тапкандар, манчыркап балды таткандар, мансабың чыксын көзүңдөн, Манастын жерин саткандар.